Бүгүн сиздер менен Bamboozle платформасы менен таанышабыз. Bamboozle платформасын нолдон баштап үйрөнүп, сиздер менен толук кандуу иштешин көрсөтүп бермекчимин. Бул платформа мектеп жана окуу процессинде оюн түрүндө сабак өтүүгө сиздерге чоң жардамын берет. Бүгүн биз платформаны катталуудан баштап оюн түзүүгө жана ойнотууга чейин үйрөнөбүз. Бул платформада ойнотуу жеңил, окуучулар менен кызыктуу форматта сабактарыңызды үйрөтүүгө толук кандуу маалымат бере аласыздар. Ал үчүн биз ошол эң биринчи эле интернет желесине кирип Bamboozle деп издесеңиздер эле, мынакей ушундай издеп алсаңыздар эле кыргызча, англисче деле издесеңиздер болот. Издегенден кийин ушундай болгон платформа чыгат. Bamboozle платформасына киребиз. Анан сиздердики ушундай англисче болушу мүмкүн. Анан автоматтык түрдө мышканын оң капталын басып, перевести на русский кылып алсаңыздар болот. И ушул жакта мынакей бул join for free деген зарегистрироваться деген сөз басып кирип, бул жака сиздер өзүңүздөрдүн электрондук почтаңыздарды жазасыздар. Бул менин электрондук почтам, мисалы үчүн Замиров 45 gmail.com деп жазамын. Паролго сиздер унутуп калбай тургандай пароль жазышыңыздар керек. Же болбосо ушул электрондук почтаңыздарды деле кайра жазып койсоңуздар болот. И бул жака дагы ошол нерсени подтвердить пароль дегенде, паролду унутуп калбаш үчүн кайра ошол паролду подтвердить этесиздер. Паролуңуздар жеңил, унутуп калбай тургандай, өзүңүздөрдүн эсиңиздерде кала тургандай кылып жазышыңыздар керек. Имя пользователя деген жака сиздер өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазасыздар. Жазып, бул жака галочка өчүп болот, ошол галочканы күйгүзүп, андан кийин көк кнопканы басабыз. Бул электрондук почта мурун катталган болсо сиздерде ушундай чыгып калат. Мен башка электрондук почтам менен кирейин. Окей, катталдык. Катталгандан кийин почти готово. Просто пройдите ссылку письма, чтобы подтвердить свои учетные записи дейт. Бул жактан эми войти дегенди басып киребиз. Войти дегенди басып регистрация жасап алгандан кийин өзү оңой эле болуп калат. Азыр мен сиздерге дагы көрсөтүп берем. Мынакей сиздер регистрация кылгандан кийин эле Bamboozle платформасына регистрация кылдык да. И ушул жакта мынакей ушундай болуп эле чыгып калат уже. Регистрацияны бассаңыздар өзү автоматтык түрдө кирип кете берет. Эми Bamboozle платформасын кантип иштейбиз? Биз оюн түзүш үчүн игра дегенди басабыз. Плюс игра дегенди басып, заголовокко сиздер жазасыздар математика. Темаңыздар кайсы темада болот? Описание. Описаниясын жазсаңыздар да болот, жазбасаңыздар да болот. Жазсаңыздар, жаздыңыздар. Мисалы үчүн өтүлгөн темаларды кайталоо. Язык деген жака сиздер кыргыз тили бар бекен, карайлы. Башкирский бар экен, значит кыргызский тоже бар. Кыргыз тилин тандайсыздар. Теги деген жака жазбай эле, эч нерсе кылбай эле, мынакей сөзсүз түрдө язык деген жака кыргызский деген тандап алыңыз. Сделать игруну басабыз. И бул биздин оюнубузга уже келип жатат. Вопрос деген жака мен жазамын. Суроо, каалагандай суроону жаза беремин. Математика. Сурооңуздар, каалаган суроо болушу мүмкүн. Эми бул суроолоруңуздарды ар кандай жактан түзүп алсаңыздар болот. Бул жооптор, суроолорго сиздер ChatGPT'ни колдонсоңуздар болот, же өзүңүздөрдүн өтүлгөн темаларыңыздар боюнча колдонсоңуздар болот. Мен мисалы үчүн 20-5 дейин. Бул жака отвечать деген жака мен 15 деген жазамын.
Очко канча очко беребиз? Мен 5 очко берем буга. Сохранитти сөзсүз түрдө басабыз. Андан кийин экинчи сурообуз. Экинчи суроо кетип атат 455 плюс минус 55 дейин. Отвечать деген жака мен 400 дегенди жазам, мисалы үчүн. Бул суроого мен 10 упай берем. Сохранитти сөзсүз түрдө басам. Кийинки суроо келип атат, 3-чү суроо. Мен бул жака 100 плюс 100 дегенди 1000 деп жазайын. Бул жака 1100. Бул суроого мен 25 очко берем деген сыяктуу. Сиздер өзүңүздөрдүн упайыңыздарды бере бересиздер. Бул жака 36 плюс 4. Бул жака мен 40 деп жазамын. Сиздер эми өзүңүздөрдүн темаңыздарга мен 20 упай берем. Сохранить. Сохранить бүткөндөн кийин, мынакей баары бүттү. Бул жака караңыздар. Эми бул жактан сиздер азыр мен бир суроо түзүп берейин. 25 плюс 5. Отвечать 30. Эми караңыздар. Параметр ответ изображением деген бар. Бул жактан сиздер библиотекадан ушуга керектүү сүрөттөрдү коюп алсаңыздар болот. Эми өзүңүздөрдүн эркиңиздер. Андан кийин баардыгы бүткөндөн кийин сохранитти басабыз. Андан кийин сөзсүз түрдө import дегенди басып бул жактан импорттойбуз. Bir minut. Рекламаларга кирип кетти. Мисалы үчүн баардыгы бүткөнүн удалить деп. Эгерде сиздер сөздөрүңүздөр жакпай калган болсо удалить деп басып саласыздар. Бул баардык бөлүктөр түзүлгөндөн кийин эле биз бул жактан моя библиотека дегенге киребиз. Киргенден кийин мынакей математика деп ушундай болгон тест түзүлүп калат. Андан кийин папка деген жакка кирели. Папкаларыңыздар, сиздер играларыңыздар болот. Игра дегенге кирип туруп, математиканын үстүн бассаңыздар, ушундай болгон бөлүк чыгат. Бул жактан играть дегенди бассаңыз, бул жактан сиздерге Bamboozle'дын бир топ оюн ойноочу бөлүктөр чыгат. Мен мисалы үчүн баскетбол боюнча ойнойм. Эгерде сиздерде ушундай платный версиялар чыгып кала турган болсо, платный версияларын колдонбоңуздар. Мисалы үчүн могуларды деле бесплатный версиялары бар. Бесплатный версияларын гана ойнотуңуздар да. Анан ушундай реклама чыгып кала турган болсо, Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her adım эгерде ушундай реклама чыгып калган болсо, рекламаны көрүп коесуздар. Бирок бизде Кыргызстанда көп учурда реклама чыкпайт. Мынакей караңыздар. Бул жактан суроолор чыгып атат. Оюндар. Бул жакта биринчи команда, экинчи команда, үчүнчү команда болду деген сөз. Аттарын жазып койсоңуз болот. Мисалы үчүн 1 деп коеюн. Бул жака 2 деп коеюн. 3 деп коюп старт дегенди бассак болот. Андан кийин бул жакта биздин 3 командабыздын биринчи раунду башталып атат. Мисалы үчүн бул жакта жашыл кнопканы баса турган болсок, биздин биринчи сурообуз чыгат. Сурообузга окуучулар туура жооп береби, жооп бербейби? Бул жакта топтук 3 топ боюнча 30 деп туура жооп бердиби, же туура эмеспи? Окей деп басабыз, туура жооп берди. Анда биринчи тобубуз биздики бир шаг астыга жылат. Бул жакта рандомный системада суроолор келет. Андан кийинкиси экинчи раунддук бөлүкчөнү баштайбыз. Окуучуларыбыз кандай жооп берет? Бул жакта баса турган болсок, биздики экинчи командага суроо келет. Экинчи команданын суроосу бизде 455 минус 55. Бул 400 деп окуучулар туура жооп бериши мүмкүн, туура эмес жооп бериши мүмкүн. Аны чек деген кнопканы басып, туура жообу же туура эмес жооп экенин текшерип алсак болот. Ар кандай суроолорду жазсаңыздар болот, сиздер өзүңүздөргө керектүү, өзүңүздөргө каалагандай. Мисалы үчүн 400 деп жооп берди. Окей, туура жооп. Анда менин командам алган упайына жараша 2 шаг астыга жылат. Андан кийин экинчи, үчүнчү топтун суроосун бериш үчүн кайра эле кийинки следующий деген суроону басабыз.
бул жакка баскандан кийин бизге 3-чү команданын суроосу келет. Мисалы үчүн 3-чү команданын суроосу 36 + 40. Туура эмес жооп бер же туура жооп берди. Окей дегенди басып, биз окуучуларыбыздын туура эмес жооп бергенине күбө болобуз. Андан кийинкиси туура эмес жооп бер, туура жооп бер деп кайрадан экинчи раунду башталып атат. Көрүп атасыздар. Экинчи раундуна мен кнопканы бастым. 100 + 1000. Бул жакта 1100 туура жооп берди деп мисалы үчүн. Же туура эмес жооп берди деп койсоңуздар дагы болот. Ар түрдүү өзүңүздөрдүн оюңуздарга келгенди жасасаңыздар болот. Андан кийинкиси 20 - 5. Туура эмес жооп берди дейин. Анда биздики упай саналбайт. Ушинтип оюндарды түзүп кете бересиздер. Өзүңүздөргө жараша, өзүңүздөргө каалагандай упайды түзүп кетип, окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун мультимедиалык сабакта өтүүдө бул аябагандай чоң жардам берет. Андыктан бул программаларды өзүңүздөр колдонуп, аракет кылып иштесеңиздер болот. Эң жакшы программа сабак өтүүдө. Бул азыр биз өтүп жаткан ойноочусу бул реклама көрөсүздөр, анан ушул программа сатылат да. Ал эми без реклама көрө тургандагы бөлүктөрү бар. Ошол бөлүктөрүнө биз кийинки бөлүгүбүздө токтолобуз. Без реклама эле биз башкача түрлөрүн кантип көрсөк болот деген. Эгерде дагы играть басып, играть бесплатно бассаңыздар, бул жакта ушундай болгон контрольный опрос, классический башка түрлөрү чыгат. Мисалы контрольный опрос менен ойнотолу. Группалар команда 1, команда 2. Команда 1 суроого жооп берди. 4-чүнү ачайын. 455. Жооп берди. Туура жооп берди. Окей. 10 упай алды. Команда 2-де. Подтвердит. 25 упайлык бул. Окей, туура жооп берди. Команда 3 туура жооп берет экен. Окей, хорошо, туура жооп берди. Команда 2 подтвердит. Туура эмес жооп берип калды. Мындай кылып жооп берди. Тича болот. Ушул сыяктуу оюндарды ойнотсаңыздар болот. Мисалы үчүн играть басып дагы Bamboozle'дын классический вопросторун ойноп көрөт. Команда 1, команда 2. Иди на последнее место. Бул жакта ушундай чыгып калды. Мисалы үчүн суроо -5ке кетип калат. Бул жакта окуучулардын тандаганына жараша. Подтвердит. Туура эмес жооп берди. Команда подтвердит. Туура жооп берди. Подтвердит. Туура жооп берди деген сыяктуу. Туура эмес жооп берди. Команда 2 туура жооп берди. Оп. Команда 2 болду деген сөз. Ушундай оюндарды сиздер каалашынча түзүп ала аласыздар. Дагы кандай оюндар түзөм десеңиздер, плюс играны басып алып эле түзө бересиздер. Бул сиздерге толук кандуу бекер. Андан сырткары игры деген жакка кирип, бул жактан сиз өзүңүзгө жактан тандап алсаңыз болот. Мисалы үчүн математика деп издесеңиздер, бул жакта математикага тиешелүү оюндар чыгат. Ошол оюндарды ойнотсоңуздар болот. Сиздер алып алып ойносоңуздар болот. Мисалы үчүн бул жакта английский угадай слово дегенди алып көрөлү. Алып эле бул жактан играть басып аласыздар. Булардыкын тандап аласыздар. Башка мугалимдердикин деле алып көрө берсеңиздер болот. Мисалы контрольный опрос башка катышуучулардыкын деле. Море мисалы үчүн море андан аркысы эмне болушу мүмкүн? Бул жакта эми темаңыздарга байланыштуу болот. Ошон үчүн мен көп учурларда ошо темаңыздарга жараша бөлүктөр табыңыздар демекчимин. Библиотекага сиздер өзүңүздөрдүн видеолоруңуздарды жүктөп да койсоңуздар болот. Оюндарыңыздарды жүктөп алып, окуучуларыңыз менен биргеликте иштегенге толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бүгүнкү Bamboozle платформасы сиздерге жакты деген ойдомун. Жаккан болсо биздин каналга катталып, комментарий калтырып, өзүңүздүн ой пикириңизди бөлүшүүнү унутпаңыз. Жана ошондой эле бул видео менен башка кесиптештериңиздерге дагы бөлүшүүнү унутпаңыздар.
эгерде сиздерде кандайдыр бир кызыккан өзүңүздөрдүн бир үйрөнгүңүз келип жүргөн платформалар, программалар бар болсо, анда биздин комментарийге калтырып коюңуздар. Биз ошол боюнча видео тартып сиздерге сунуштап беребиз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.